Энеке бай көп жаша. Жакпай калса мен такыр жолобойм да. Көп тыюу салуулар балким бардыр. Жигиттерге күчүм жетет депчи. Сонун жигитти жолуктурсам, 5 жашымда атамдан айрылып калгам. Бул биз чоң сүйүүдөн жаралган балдар экенбиз. Сен неге үйдө жоксуң деп. Күйүмсүз жарыбайт, сүйүүсүз жаңырбайт. Бизди ошо бир нерсе кармайт да, ар дайым бул апакем да. Мен турмушка чыгам. Ыйманы агыбат кылгандар көп кыйнап. Көкірегі көк асманға тартып қырғыз ұлы тынбайт. Көкөлөгүн көр заманда ысык суу сынга сынбай. Көпөлөктөй бир күн дүйнө жыргалына жандай кыйбай. Көлөкөсү калың журтка көмүскөдө кызыл туудай. Түндүгүнө талбакан таштар жыйра шараккан, каштар бүркөп булутка басса да дагы. Ай көл жүрөк берген жараткан манас урпактары, намыс ыргактары, жүрөгүмдө булкуп жулкуп турган малы. Ыйманы агыбат кылгандар көп кыйнап, унутпаган кыргыз улуу ыйман арты таңада. Аракеттин көлөкөсүндө ийгилик деп коет эмес. Ошондуктан бүгүн биз Соо ТВ каналы ийгиликтүү жаштардын катарын толуктаган ырчыларыбызды чакырып алганбыз. Жалпыбызга белгилүү өзгөчө коңур үнү менен, өзгөчө стили менен белгилүү бүгүн бизде Тамга Гүл конокто. Кандайсыз? Жакшысызбы, ден соолуктар? Жакшы, рахмат. Көздөрүңүздөн чарчоонун көздөрүн көрүп атам. Иш катуу атат окшойт, даярдыктар. Ооба. Концертке аябай даярдык көрүп жатабыз азыркы учурда. Концертибизди Ход королевы деп аталдык. Буюрса бул деген ушу шахмат менен дагы байланыштырдык концертти. Анан мындай көп жүгүрүүлөр болуп атат. Даярдык аябай жакшы. Анан да мен өзү окуум дагы бар. Анан окуу, жумуш, анан чыгармачылык баары кошулуп азыр анча-мынча ушундай антип ойлонуп калып атам да. Мына алгачкы концерт буюрса толуктоолор болот атамы? Толкундоолор эмне болуп кетет, кандай болот деп. Ооба, жаңы эле ошо мени көргөзгөндө аябай толкунданып, кандай десем, ушунча көп нерсеге даяр болуш керек, ушунча көп нерсе кылыш керек. Бир күн дагы жөн өткөрбөй даярдык көрүш керек деп мындай ушунчалык ойлонуп өзүмдү даярдагам көп мындай эмгеккечи. Анан буюрса азыр ошо команда дагы иштеп жатат. Мен деле өтө мындай чарчап, кыйналып иштеген деле жерим жок. Темп аябай бат болуп атат да. Көп жумуш, бир күнүн ичинде көп суроолор. Ошондой эле жумуш дагы бар. Филармонияда болот, демек жандуу үн менен, корккон жоксузбу анткени? Өзүңүз байкап атасыз, нар жак бер жактан көрүп атасыз, жандуу үн деп ал фонограмма болуп чыга келгендер болуп атат, Мен коркпойм мындай жандуу үндөнчү. Болгону биздин репертуарда аябай татаал, ушунчалык татаал чыгармалар бар мен үчүн. Анан алардын аткаруусунун үстүндө мен отдельно иштеп атам да. Анткени сахнада ошондой мыкты деңгээлде аткарып жана мыкты деңгээлде өзүн көргөзүү бул дагы жумуш чоң. Ошонун үстүндө дагы иштеп жатам азыр. Вокал жактан дагы өзүм консерваторияны бүтүп педагог по вокалу өзүм мугалим болуп атам азыр. Ошо буюрса даярдыктар жакшы, концерт толугу менен жандуу менен өтөт. Ар бир ырды өзүнчө даярдап, аткаруу жактан гана эмес, бизде шоу концерт болот буюрса. Анан ал жакта бардык нерсе
сахнада будет под контролем, өзүнүн ордунда бир идея менен ар бир номерде жаңыча идея, жаңыча мындай подача болот да, элге көрсөтүү болот. Азыр мынакей тамга азыр жаш элесиз, жаңы чыгарманын үстүндө иштеп атасыз. Анан сиз үчүн баягы концерт берип атат деп элдер угуп калып тамганын же спонсорлору көп, же болбосо аябай байдын кызы деп деле билиш мүмкүн. Анткени филармониянын деле канча майда иштөөсүнө толтура каражат кетип турабы? Чындыгында эсептеп келип, биз аябай таң калып команда менен да сүйлөшкөнбүз. Бул концерт негизи биз былтыр дагы бир мындай чыгынып концерт коелу дегенбиз да. Анан тилекке каршы биз датаны жакын кое алганбызбы, кичине мындай жетишпей жатканыбызды сезип, анан аны токтотуп койдук. Анан жаңы жыл башталып кетип, ошо менен мындай өттү да, буюрса жаңы жылдан кийин деп эми мартка койдук, марттын аягына концертти. Анан спонсор жактан бул менин командам бар, Шенген. Өзүңүздөр билгендей эле, ушу 4 жылдан бери Чеңгиз Альбертин деген командада иштеп келем. Ал жакта бир эмес 2 продюсерим бар. Венера Ким жана өзүмдүн ырларымдын автору Чыңгыз Алиев. Экөөлөп бүт тааныштарды, бардык мындай кандай десем, буга чейин алар иштеп келген, иш алып барып келген партнерлор менен ушундай сүйлөшүү жүргүзүп отуруп, анан кийин буюрса ушундай эми спонсорство дагы алдык буюрса. Анан кандай десем, партнер дагы болду. Анткени бул деген биз шахматный федерациянын гимнин да жазганбыз. Ал жакта алар менен да партнер болуп калдык. Анан концерт дагы шахматный вариантта болот. Ак кара түстөр менен мындай аларды айкалыштырып, ошол ак кара түс менен көп сахнада актерлор ойнойт десем болот. Мынакей ошол чыгармачылыкта сизди байкап жүрөбүз, баягы өзгөчөлүк бар. Анткени кыргыз болгондон кийин бардык эле салт сана менен мурдагы оймо чийме кийимдерибиз менен эле жүргөн ырчылар бар. Анан ага сиз баягы өзгөчөлүк берип баштадыңыз да. Бул да болсо кимдин идеясы, же өзүңүз да ушул жака жакыныраксызбы? Негизи мен өзүм эле ушундай жакынмын да, көп мындай модерн деп коебу, современный заманга жараша кийинип, бирок ушунчалык саркеч деп деле айтпайм, бирок мен өзүмө ылайыктуу, өзүмө жаккан гана кийимди кийем да. Негизи аябай тандап мындай жакпай калса мен такыр жолобойм да ал кийимгечи. Балким ошо өзүм тандап, өзүмө жактырып, өзүм кандай десем, өзүмө ыңгайлуу кийимди тандап жүрүп, өзүмө ылайыктуу бир стиль болобу, ошо сиздер айткан, сиздер байкаган тамганын бир стили, кийими, образы жаралып жататтыр деп ойлоп атам. Бирок башында стилисттер менен дагы иштегенбиз, клиптерди тартып, бул жөндөн жөн эле келип калып, бул менин гана эмгегим эмес, бул толук команда менен дагы иштеп, ар кимдин ар түрдүү советтерин угуп, көптөгөн видеолорду көрүп, отуруп, мындай өңдөрдү тандап, өзүмө бир өзүмдүн бир табитим дагы пайда болду да. Бул ошо жумуш үстүндө жүргөндөн кийин өзүнөн өзү келчү нерсе экен да. Атамга сени көбүрөөк тойлордон көрбөйбүз да, тойго чыкпай окшойсуң такырла. Болобу негизи? Негизи көп эле чыгам. Анан негедир ушундай көп суроо берилет. Бирок мен тартынбастан эле айтам, мындай көп мен афишировать этпейм да. Мындай кечке эле күнү түнү тойдо жүрөм. Кызматтабыз деп эле. Ушул сөздү көп колдонушат, анан мен дагы антип көп жазгым келбей эле. Же билбейм, өзүмдүн бир эмем үчүнбү мен антип жазбайм депчи. Бирок мен өзүм менен өзүм, өзүмдүн оюм бар.
өзүндүн бир көргөн мени ырчы катары билишет, ошо билгендер чакырып турушат, ошо барып турабыз, тойдон эч тартынбайбыз, элибиз тойго жакын. Той деген бул сонун нерсе. Негизи биз кыргыздар ошолундай салттарыбыз менен бири-бирибизди бириктирип, ушундай салттар бириктирет аябай. Ошол менен айырмаланабыз деп ойлойм. Анткени чет өлкөлөрдө андай жолугушуулар деле жүрбөйт. Германияны деле көрүп келдик. Мындай өзүмчүл, өзүн ойлогон, мындай көбүнчө өзүнө мындай кам көргөн адамдар экен. А бизде деген ушундай салттар бар үчүн мындай бири-бирине боор тартып, көрүшүп, сурашып, билишип турган нерсе бул ошо бизде ушу той жана башка салттарыбыз бар үчүн бар деп билем да. Андан кийин чет жакка барып келген окуу боюнчабы же чыгармачылык мененби? Албетте чыгармачылык менен. Окуу менен деле барып келем деген кыялдарым бар. Анан чет жакка ошо Германия деп калдым. Ал жака Сыймык Бейшекеев биздин агайыбыз менен жана да бир окуучусу менен чакыруу болуп калды. Бизде Германиядагы мекендештерибизге барып бир жакшы концерт коюп келдик. Жалгыз гана Берлин деле көрбөй, андан сырткары дагы башка жанындагы Амстердам, Гамбург деген шаарларга барып, мындай кыдырып, бир жумалык саякат кылып келдик. Келе жатып Стамбулга да тийип, бир башкача атмосферага барып келдим десем. Сыймык байке менен бир концертте иштешүү кандай экен? Мен мурун Сыймык байке менен жанында туруп дагы көрүп эме кылган эмесмин да. Анан дароо эле ошо саякатка жөнөп калдык. Билеттерди тапшырып, көп иш жүргүзүүлөр болду да. Документтер, анан мындай көп жерде мындай баарын өзү чечип, бизде эми окуучу жаштар деп өзүнүн мойнуна алып койгон бул жоопкерчиликти, мындай бардык жактан эле тетиги жакка барасыңар, анан мынтесиңер, анан болду. Бардык суроого жооптун баарын табаттык да. Кандай десем, бүт суроонун баарын чечип берди. Эч бизде татаал, бир дагы ой дагы болгон жок да. Мындай ырларынан алып ырдайын деген ой барбы? Анткени Сыймык Бейшекеевдин ырлары ушундай убагында аябай популярдуу болгон, азыр деле анысын жоготпой келатат да. Аябай мындай кандай десем, жоопкерчиликтүү ушунчалык эме экен. Сүйлөшүп отуруп, ырларынан мен кичинемде жана Арзуу деген чыгарма болчу. Биздин Гүлүн Сатылганова эжекебиз аткарып чыккан. Ошону дагы аткарам деп сүйлөшүп, кыялданып отурганбыз. Билбейм, бул деген ишке ашабы да, бирок өзүнүн макулдугун берди. Конечно, бул ырды мен баарыңар ырдашыңар үчүн чыгаргам дейт. Мен ал кезде ошо биздин Нурлан Насип байкебиздин аткаруусундагы ушул чыгарманы угуп калдым. Анан анда бул ыр уже чыгып калыпты. Бир аз кое турайын деп. Кандай болуп калат, туура болобу, туура эмеспи деп акылдаштым. Ошентип айтты, баарыңар эле ырдай бергиле. Мен бул ырды ырдаш үчүн жараткам деп айтты да. Негизи эле тымга азыр байкап отурсаң, мындай жаңы ырлар жок да биздечи. Биринин ырын эле экинчиси жаңы дем күч берилип ырдат да, сеники башкача, жаңы таптаза дегенде. Көз карашың кандай? Бул алардын аракетинин жоктугу же даяр окутка кол сала калгандардын даяры болуп көбөйүп кетип атышыбы? Изденүү жокпу деп ойлойсуңбу? Бир эле маселеде бир эле суроо, бир эле жооп мындай строго болуп калбайт да. Бул жерде көптөгөн нерселер ойнойт деп ойлойм. Например, да. Бул жерде маданият,
бүт ошол музыкага болгон биздин музыканттар канчалык деңгээлде жаңы нерсени чыгарууга даяр, ооба ал жак сөзсүз. Андан тышкары изденүү деп калса, изденүү бирок изденүү эле жатышат. Бул заманга дагы жараша болуп атат да. Анткени эл өзү дагы эски ырларды сагынып калганда, жаңы бир аткаруучу жаңылап ырдаса, кулагына жакшы угулуп, жагып да, ошондой болуп, бизде деги эле бүткүл дүйнө жүзүндө ошондой жаңылап ырдоо деген популярдуу болуп кетти. Мен ошондуктан дагы мындай ойлойм, бул заманга да жараша көп нерселер бул жерде бар да. Бир эле тараптан жооп берүү болбойт. Бирок бизде эмнеге андай эмес? Менде. Анткени бизде деген команда бар. Өзүмдүн продюсерим жалаң сонун кылып ырларды өзүмө чыгарып берет. Менин дагы стилиме жарашыктуу кылып, кандай десем, биздин көз карашыбыз бир жерден чыкканда, биздин оюбузчу. Башынан эле ошо биринчи чыгарган Майда деген чыгармадан бери эле биздин оюбуз бир жерден чыгып, баардык ырларыбыз жалаң мага жаккан стилде, ага жаккан стиль мага да жагып, мындай бир жакшы коллаб болуп атабыз да, тандем болуп атабыз да. Биздин продюсерибиз мененчи бүт чыгармалары ошо жакшы. Анан ошондуктан дагы мен ушинтип айта алам да, могу похвастаться да. Мен жалаң гана жаңы чыгармаларды чыгарам деп, жана жалаң гана ушундай автордук жакшы чыгармалар деп. Эми мен деле бирок баш тартпайм мындай эски чыгарманы аткарып, жаңылап чыгарганга, анткени бул деле кызыктуу. Аны деле аткарып, жаңылап ырдап коюш деле эмгекти талап кылат да. Ооба. Андан кийин продюсериң айтып калбадыңбы? Канча жылга келишим түзүлгөн договор, Анан дагы кандай талаптарды койгон? Анткени мен угуп калгам, ушул продюсерлер иштешкен ырчыларга мынча жашка чейин турмушка чыкпайсың, жеке жашооңо мындай точка коюп турасың деп айткандарын билем да. Силерде кандай келишим? Кандай десем? Бизде келишим 5 жылга болгон. Дагы бир жыл, 1,5 жылдай убакыт калды. Бул жылдар ичинде биз көп ийгиликтерге жетиштик деп ойлойм. Жана буюрса концертин дагы берели деп турабыз. Анан мындай көп тыюу салуулар балким бардыр. Балким бирөөгө ошол тыюу салууларды аткарыш кыйын, татаал, ушунчалык начар болуптур. Бирок мен үчүн баардыгы өз ордунда. Мен эч мындай кыйналып же бир ойлонгон дагы убактым болгон жок. Анткени мен өзүм бул нерсеге келген адаммын да. Мен ушул нерсени эңсеп, ушул команданы издеп, балким оюмда издеймби, каяктан издедим, бир туш болуп, ушинтип 4 жылдан бою, 4 жыл бери иштеп келе жатабыз. Мындай бул жөндөн жөн эле эмес. Кандай десем, баары эң сонунда, ордордунда. Албетте бул договор деген нерсе болуп туруш керек, ал аткарылыш керек. Мен ал тарапты дагы түшүнөм. Анан өзүм тараптан дагы менден эмне талап болуп атса, ошону аткарууга даярмын. Анткени башка тараптан менде суроо жок да. Бизде баары так. Турмушка чыкпоо барбы ал дагы? Мындай өтө деле эмес, кандай десем, өзүм деле азыр шашылыш эмес. Мен азыр чыгармачылык издөөнү, өзүмдү өзүм издөө дегенчи, мындай өзүмдү өзүм терең билип алып туруп, анан кийин башка адамды билгенге макул болушум керек. Анткени өзүмдү жакшы билбей туруп эле, өзүм эч нерсе эме кылбай туруп, мындай башка адамга деле бактылуу боло албайсың да. Өзүм бактылуу болгонду биринчи орунга койдум да. Кийин кеч болуп калды? Эч качан кеч болбойт деп ойлойм. Турмушка чыгып азыр делечи
жигиттер деле үйлөнүп коюш мындай бат эле. Эртең жигит үйлөнөм деп туруп эле үйлөнүп коет да. Жашоо кандай болот, андан аркысы эмне болот, эч ким айта албайт. Аны жаштар азыр ойлонуп акылына кирип калды деп ойлоп жатам мен азыр. Анткени көбү азыр ойлонуп, бардык тараптан өзүнө төп келген мындай түгөй издеп калышты да. Мен дагы ушуну туура көрөм. Шашылбай. Балким бардыгын өз ордуна коюп алып туруп, анан бир убактысы келип, ушундай сонун жигитти жолуктурсам депчи. Анан бир убактысы келет буюрса. Сонун жигити деп калдың, негизи эле чарбачылык тараптан болсо дейсиңби же башкача өрөбү? Мындай сөзсүз деле чармачылыктан эмес, бирок чармачылыкты сөзсүз түшүнгөн адам болуш керек деп ойлойм. Анткени такыр эле бул сфераны түшүнбөгөн адам деле болуп калышы мүмкүн. Поддержка болупчу. Анан бирок анча-мынча балким түшүнбөстүк болуп калат. Эми бул жеке оюм, балким такыр башкача болуп калат. Буйруганы бир жагынанчы. Анан көрөбүз кандай. Бул менен мынакей маегибиздин экинчи бөлүгүнө өткүм келип турат. Бул албетте жашообуздагы мырзалар. Жашообузда мырзаларга атабыз кирет, агаларыбыз, инилерибиз. Жана дагы бул алгачкы сүйүүбүз мектеп курактагы, алгач эле сөздү ошол атаңыз тууралуу сурагым келип турат. Ата темасы мен үчүн бул аябай чоң тема. 5 жашымда атамдан айрылып калгам. Биз үй бүлөбүз менен анан биз 4 бир тууган бойдон калганбыз. Мен азыркы учурда жашоомдо ошо 3 эле жигит десем болот. Атам эң биринчи болуп, бирок 5 жашыма чейин мени ушундай көкөлөтүп, кармап, эмне десем, өзүнүн бүт мээримин, аталык сезимин баарын мага тартуулап кеткен. Мен аны азыр кандай десем, азырга чейин сезип турам да. Ушунчалык бизге жакын, мени мындай бул биз чоң сүйүүдөн жаралган балдар экенбиз. Анан кандай десем, сыймыктанам да. Биз ушундай 4 бир тууган, азыр кандай десем, азырга чейин ушу атам жок болсо дагы, анын бизге болгон сезимдерин, күчүн, бир демин сезип турабыз да. Ал жок болсо деле бизди кандай көргүсү келчү, бизди кандай кийин бизге кандай жоопкерчилик койчу, ушул нерселерди баарын бизге апам берди да. Силердин атаңарды мындай болчу, мындай деп баарын бизге ушул жеткизип берип, буюрса азыр ынтымакта мен 2 иним жана бир сиңдим болуп, эң улуусу мен мындай биргеликте азыр өсүп, чоңоюп, өнүгүп атабыз десе болот. Анткени жаңы эле ошо эң кичүү братишкам атам өтөрдө 20 күн болуптур. 20 күн жашта экен. Өткөнүнө эсептесек 18 жыл болуптур. Эң кичүү иним азыр 18 жашта. Чоңоюп, азыр мага акыл үйрөтүп калган. Ушунун баары мен үчүн мындай сыймык жана бир өзүнчө бир бакыт болуп, сиздерге дагы интервью берип, алар жөнүндө айткан дагы мага мындай. Эсиңизде барбы атаңыз? Элеси. Кээ бирөө эрте эстей алат, кээ бирөө эстей албай калат да. Мен бүт сезимдеримди эстей алам да. Кээ бир машинасына ойноп отургузуп алып, айдап жүрчү, постоянно жанынан чыкпай эле бүт жака бара берчү экен. Анан мени бүт айылдын баары Айбектин кызы деп тааныйт экен. Анан ушу атам өтөрү менен мен аябай чоң кишидөй эскерген экем атамдычы. Мындай жоктугун сезипчи.
жок болсо деле мен анын машинасын келаткан жолдо күтүп отурчу экем. Ошентип мен көп күтүп турмун да. Анан мени алаксызсың деп 5 жашымда сабакка берип коюшкан. Мен өзү аябай мындай энергия толуп турган бир мындай энергичный кыз экен. Кичинемден бери эле ошо башка өзүмдөн 1-2 жаш улуу, кичинекей жаш балдарды окутуп тизип, ай бутуңду оң ки, тетири ки алып турсуң депчи үйрөтүп келишкем. Мындай кандай десем, 5 жашта мектепке берсе деле бардык бааларым эң сонун чыгып, мындай бардык жактан үлгүрүп келчү экен. Анан ошо менен бүт менин оюм ошол сабак мындай социумга өтүп кетти деп ойлоп атам да. Социалдык жактан мындай эме алыпчы. Кандай десем, ошо атам жок болуп, ушунчалык чоң нерсе жоготуу болуп, мен ошол жактан алып баштадымбы деп ойлоп атам да. Азыр мындай өзүмдү өзүм издеп жатам деп атпаймынбы. Ошентип ойлоп калдым да. Анан атам өзү мени айтатчы. Мындай атам негизи чоң ролдо ойнойт. Өзү жок болсо дагы азырга чейин мен өмүр бою ойлойм менин мындай акылдашым, менин тирегим, жүрөгүм деп дагы айта алам да. Өзү ырдатчу. Анан ошону дагы эстеп, балким бул атамдан калган бир кандайдыр бир жол деп ойлоп мен өзүмө кабыл алдым. Анан азыр ушул чармачылык жолдо келатам. Бирок бир эмеде калган экен. Кызым медик болот депчи. Мен такылдап баарын өзү ордуна так, мындай таптаза жүрчү экем, кичинемден элечи. Анан бул кызым точно медик болот, бир доктор болот деп айтчу экен. Анан ошо мектеп учурунда мен ойлончумун, ошо балким ошо медицина жака басым жасайм, анткени ата акем мени ошондой көрчү депчи. Анан өзүмдүн да жүрөгүмдө ойлошум керек болду, анткени мындай өзүмдүн сезимдерим дагы ошол чармачылык жака тартып алгандан кийин мен баарын бириктирип өзүмө ушундай чармачылык жолду тандап алгам. Буюрса ошо баарыңыздарды жемиш, ошо биздин ушунчалык эмгегибиздин жемиши деп ошо концертибизге чакырабыз бардык азыр бизди көрүп турган көрүүчүлөргө. Ийнелерим бар деп калганым, анан сен үйдүн улусу болгонго жоопкерчилик чоңураак болуш керек. Алар кандай азыр, мисалы үчүн мени мындай башкарып калат деп калбадыңбы? Братишкаларым чоңойгондо сен каякта жүрөсүң депчи. Сен неге үйдө жоксуң деп мындай текшерип мени тизе башташты. Мурун болсо мен аларды урушчумун да. Чоң болуп, азыр такыр башкача мындай жанымда өздөрүнүн акылын айтып, мени коргоп турушат. Моралдык жактан дагы чоң поддержка беришет. Апам дагы, апам мындай духовное развитие тоже мне дает. Мындай өзү дагы өсүп, көп нерсени азыр изилдеп үйрөнүп жатат да. Эңилериңде мындай чыгармачылыкка кызыккандар барбы? Кичинемде ырдап коймой, бийлеп коймой жактарына. Апам дагы аябай таланттуу экен. Балким атамдан өтпөйт. Анан бирок апам дагы таланттуу, ошо комузда ойноп, ырдап, атам экөө ушинтип турчу экен. Анан балким ошон үчүн биздин үй бүлөдө бардыгы өзүнчө бир мындай жылдыз да. Мен үчүн мындай өзүнүн өнөрү бар, өздөрүнүн бир өлкөсү бар. Ар бирибиз өзүнчө башкачабыз да. Төртөө бир чоңоюп, бир төшөктө жатып чоңойдук, бирок ушунча башкача өзгөчөбүз да. Өз эмебиз бар, характерлерибиз бар. Анан мындай өзгөчө болуп турсак дагы бизди ошо бир нерсе кармайт да. Ар дайым бул апакем да. Азыр ар бирибизди мындай кармап туруп бириктирип, ай сен мындай тур, сен тиндей тур депчи. Ошо. Жаша. Мынакей негизи эле ийнелериң болгондо эле бул сонун да.
байкелериң болгон андан соң анан албетте бул эми канчага чыкпай эле жашообузда бир адам жолукпай койбойт да алгачкы жолуккан адам ар дайым эсибизде болот. Сиз сүйүү жактан ошо алгачкы эмелери мындай жактан карасак мен бүт мектепти бүткөнгө чейин эле такыр мындай ойлонуп эле өзүмдүн бир оюм менен бир мындай кадам бияка баспайт экенмин да. Түз барып мектептен түз чыгып башка музыкалык мектеп кайра келип мындай өзүмдүн оюм менен жашайт экенмин да. Азырга чейин айтышат, сен такыр мектепте күлчү эмессиң депчи. Мен өзүм билбейм да, өзүм таң калам, мен күлүп эле жүрчүмүн го деп өзүм ишенбейм да ошол нерсеге. Көрсө ошентип аябай мындай серьезный экенмин. Бирок аябай тамашакөй шайыр жүрөм жашоодо. Азыр балким азыр күлүп калгандыр. Анан бирок негизи жигиттер ушундай мага кат жазып, мындай өзүнчө ушу кичи кезден бери эме көңүл айткан балдар көп эле болчу. Менин оюм башка жакта болчу да. Өзүм мен өзүм жүрсөм. Бирок приятно. Эстеп коем азыр. Ошо эң биринчи кастадагы мага бир жигит өзү жакчы, анан бирок мен аны такыр көңүлүмө албачудай эме кылчумун да. Мамиле кылчумун. Ал өзү деле билбейт. Биринчи класс болуш. Андан кийин ошо бул шаарга жакын көчүп келдик, айылдан ушу жайлоодо эле чоңоюп жүрүп, шаарга келип окуп, анан бул жактан жигиттер эми шаарга жакын болгондуктан кичине шарики такие келип кат жазып, анан домашний телефонго чалып калышчу. Тийишип эле калып эле же сүйлөшпөйбүз да, мындай жөн эле чалып, анан надоедать эте берчү да. Чалып эле, анан алло деп алсам кайра өчүрүп коет. Алло деп алсам кайра өчүрүп коет. Ушинтип жиниме тийипчи. Эртеси барып урушчум. Мен мурун ойлочумун ошо жигиттерге күчүм жетет депчи. Баары урушуп эле мен дагы эме кылып кетчүмүн. Анан кийин эми чоңойгон сайын өзүм мындай татынакай эле девушка экенимди өзүм билип, мынтип эме болуп калдым. Демек азыр жалаң гана чыгармачылык тамга негизи эле ушул атаңдын каза болгон 18 жыл жүз болсо дагы апаң башка турмушка чыккан жокпу же ага силер каршы чыктыңарбы? Эмнеге чыгат экенде? Ошо менде андай жок. Балким ошо кичинекей братишкаларым алар киши жашыраак, анан ошолор бир аз кызганышынчы, даже сөз болуп калса элечи. Анан бирок мен ошо кичине акылыма кире баштагандан бери эле айткам, апама эми ушунча өмүрүңүздү арнап келатасыз. Атам менен 12 жылдай, эми 5 жыл сүйлөшүп, 7 жыл жашап, анан 12 жыл эле мындай адамды тааныптыр да, бир адамды. Мындай ойлосок, бир адамды тааныптыр. Ал менен жашап, ошол жылдарда 4 бала жаралыптыр. Андан кийин эми жаш 30 жашта экен апам. Балким жаңы эле турмуш куруп кетсе деле жакшы болмок, бирок апам өзүн тандабай бизди тандаган. Анан 18 жыл атам жок эле, бирок биз менен жашап келатат да. Анан мен анын баарын түшүнүп, дароо эле айткам, апаке, бактылуу болуңуз. Каректенге элеси адамзат башын ийгени төгүлүп биздей маңасы арнаган жарык дүйнөнү ажайып белек берели ала төгүлүн терели төгүлүп күндөй мерими ардактан дайым келели ырыскы талай жалпыга калай амандык тилек айтылып келет далай энеке бай көп
жүргөнүн берекем сага болоюн көлөккө жаралган жалын жүрөктөн ару тилектен ырымды ушул кабыл алгын энекем эмне болсо дагы эртеси бизге акыл айткан биздин туугандар дагы бар, мага дагы айтып эме кылышат, анан мен дагы айткам, ошо мен турмушка чыгам, мен бир күн келет да, шашпайм, бирок мен турмушка чыгам, братишкаларым үйлөнөт, анан сиздин жаныңызда болчу мындай бир таянчу адам болуш керек деп, бул эң туура нерсе деп ойлойм. Анткени бүт өзүн арнап, билбейм, өзү же такыр ойлонбойт да апам аны мен айтып турам да азырчы. Ал такыр оюнда жок. Дагы эле биз менен да, бүт ою биз менен. Мен аны айтып эстетип турам. Эсче өзүңүздү дагы ойлоп коюңуз деп. Ошо. Жакшы. Убактыңды бөлүп концертке бир бутуң да ошол чыгармачылыкта болсо бир бутуң окууңда болуп ушун жүргөн чагыңда убактың бөлүп келип бергениңиз сага чоң рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Кечирим сурайм, ушундай бир аз кечип калдык. Эч нерсе болбойт. Жалпы элди концертке чакыралы. Анан дагы бир жолу чакырып кетели. Ошол концерт даярдап отурабыз. Эң мыкты, эң сонун деп айтсак да, бирок мындай бизде балким болбогон бир концерттердин бири болчудай болуп турат. Өзүм даярдыктар жакшы. Келиңиздер, барыстарды бүтөбүз. Өзүмдүн бүт күчүмдү баарын жумшап жатам. Чыгармачылыгымды сыйлап, угуп жүрсөңүздөр, баарыңыздарды келип кетиңиздер деп чакырам. Жан берген махабат, жарадар жүрөктөн ачуу канагат, урпактарга не насыят, уланган чуудан не калат, ойлонса дагы, ойронаса баа